Таза кандуу черно-пестрая породасында ой. 27 сентябрь срок. Азыр 5,5-6 ай болуз. Азыркы тапта 15-18 литрге чейин сүтү бар. Ичинде курсагы баласы 4-үнчүсү. Таза кандуу чешский монбельяр букадан чыккан. Букадан чыккан видео сүрөттөрү бар. Уйдун бою 1,45. Азыркы тапта 15-18ге чейин сүтү бар. Мынакей молочный каналдары, мынакей желиндин түзүлүшү өтө мыкты. Желиндер дагы сонун. Мынакей арка запастары мешойгу жакшы. Малдын эч кандай айыбы жок. Өтө күчтүү черно-пестрый. Таза чешский монбельярд племенной картасы менен экини тууган, үчүнчүсүнө бооз. Срок 18 август 2026 жыл. Өзүндөй алган племенной монбельярд букадан чыккан. Бою 1,42, 1,43. Азыркы тапта 10 июнда 15 литр сүтү бар. Мынакей молочный каналдары, мынакей киндиктери, желдин расстояниясы, желдин тамырлары бүт идеал. Малдын эч айыбы жок. Чехиядан келген племенной монбельярд породасындагы ой. Айшыр породасында ой. Бою 1,50ге жакын чыгат. Экини тууган, үчүнчүсүнө бооз. Августтун 7 срок. Таза сүт багытында ой. Мындай болгон асфальттыкы. Мынакей каналдары, желиндери 4,5 тең таза. Биридей иштейт. Мыкты ойлордон да.